Туғандар, біз корейский автоуналардың қатарына келдік. Бұл жерде жылы жаңы, жылы 2010-дың тегерегінде, 2020-ның тегерегіндегі уналар ушул жерде жайгашкан. Бир чекеден көрсөтө беребиз сиздерге. Корейский уналарды көрсөткөнгө аракет кылайлы. Мына биринчисинде Kia Sportage, Кыргызстан номерде турат экен. Так, маалымат баракчасын жазбап тур бул жерде. Эч кандай маалымат баракчасы жок. Жандарында бир көрүп көрөлү. Маалымат баракчасы жок экен. Же сатылып кеткен окшойт. Так, мына жерде Kia K5. Мынакей. Эми бул Кореяда канча турат? Бул жерде баасы канча бир салыштырып көрүңүздөр. Мынакей. $16.500 экен. 2017-жылкы бензиновый мотор экен. Бул 2-4 объем. Жанакы бизде жүргөн газ K5-тардан эмес. Мындай эмеси дагы жакшы. Жок, бул Kia Optima экен тугандар. Optima. K5-ка аябай окшоттум. Бирок K5-ка да аябай окшош кетет экен. Kia Optima. Эми айырмасын көп деле байкай албадым, бирок окшош кетет экен мындай. Так, кийинкиси эмне дейт бул? Hyundai Santa Fe дейт. Santa Fe маалыматтарын окуйлучу кана. Так, $34.000 дейт. 2018-жылкы 2 объем дизель дейт. Свежепригнан из Южной Кореи дейт. Телефон номерлерин көрүп турасыздар. Мен сырттарын берсе айлантып көрсөтүп коеюн, мынакей. Эми жылы жаңы уна экен. Көк түстө, мындай. Так, летний дөңгөлөктөрдө турат, өзүнүн родной титан дискаларында. Так, кийинки Sonata LPI дейт. Так, Sonata газ менен окшойт. Маалыматтарын окуйлу. 2017-жылкы $13.800 телефон номерлерин көрүп турасыздар. Мынакей. 075 33 77 11 053 33 77 11. Мына K5 эме Hyundai Sonata. Эми жакшы кенен, анан муну газ менен айдаган адамдар айтат, аябай жакшы, экономичный машина болот экен деп. Так, мунун тушунда дагы бир уна турат. Муну дагы азыр маалымат баракчасын жакынырактан барып туруп окуйлу. Santa Fe экен бул дагы тугандар, мынакей. Көрүп турасыздар. Так, баасы $23.500 дейт. Автомат телефон номерлерин көрүп турасыздар. 4 ВД объемы 2 дизельный. Мынакей. Так, улантабыз. Корейский уналарды тартууну улантабыз. Так, мына жерде бир Chevrolet Spark турат. Көрөлчү, Кыргызстан номерде. Болгон телефон номер гана бар экен. 0554 33 50 35 дейт. Эскелерге окшойт, мындай кичинекей малолитражка унасы. Биз наркы катарга өтөлү. Мына жерде дагы 2-3 корейский машиналар турат. Не деген машина экен мына? Hyundai Sonata дейт, DN8. Мынакей. Баасы болсо $21.500 дейт. 2019-жылкы 2 литр дейт. Телефон номерлери. Сиздердики машина? Жок. Сиздерки эмеспи? Летний дөңгөлөктөрдө турат экен. Sonatан жаңы ушундай болуп чыгып турду уже. Так, жанында болсо дагы бир Hyundai. Не деген машина болду эми бул? Santa Fe бул дагы, Santa Fe экен, 2016-жылкы дейт. Так, $26.000 телефон номерлери, 2 объем экен, дизельный. Бул жылы жаңыракпы дейм, башкачараак экен Santa Fe. Так, бул жагынан да бир көрсөтөлү. Мынакей. Кара түстө. Жанында дагы бир Kia турат. Бул баякы Sorento болсо керек, Sorento экен, $29.500 дейт. 2017-жылкы 2 объем. Ачпайсызбы эшигин көрөлүчү, ичтерин. Ачык эле? Бир 360 камера жок. Ошол эле жок, Анан башкасы бар. Мынакей. Бисмилlah. Без ключевой бул уже булар. Бисмилlah. Память сиденья бар экен, Полный бар. Автомат коробка. Подогревтер бар болуш керек, сөзсүз, Абдуш полный бар. Но парковка, не парковка, же басып койсоң парковка чыгат. Ручник экен, Парктроник. Ручник. Автопарковкалар жок болсо керек мында азыр, Автопарковкада жок. Так, үстү панорамный люк мынакей. Арткы месталар барбы? Жок, бул печеместный. Бул комплектация башкачараак бул, Так, пробегтерин көрүңүздөр, мынакей. 118.000 пробег экен. Пулу $29.500 дедиңиз, Торг бар, жакшы. Охо. Руль айланып атабы? Айланып атат.
Үзүккө окшош эле го. Булар өзү ушундай болот да. Эмесин көрөлүчү. Электрический да бул. Задний камераларын көрөлүчү мына. Уже кайрылганына неме болду? Камерада кайрылып калыптыр уже. Жакшы. Бир гана 360 камера жок, ошонусу эле бар. Неме бар экен? Навигатор Bluetooth полный болот экен, а? Так, баягы бир басып койсо жүрөт деген хит болду эле. Бул да басып койсо жүрөт экен да. Кузов полный родной краска. Урулган эмес. Урулган эмес. 100% гарантия берем. Бул качан келди Кыргызстанга? 28-декабрда келди. 2-3 күн болду. Канчага бересиң? Оформление канча кетет экен буга? $300 да очат. $300 деп атат, а? 28. Растамошка болгон да уже, а? Растамошка болгон. 4 вд экен. Бул канча комплектациясы болот эми? Мына не деген эко динамик деген не деген? Экономический езда. Аха. Bunun Багаж комплектациясы кылышты ең күчтүү новый special деп коет. Шундай, а? То доблесть миллион деп коет. Артында барбы сиденье? Жок, Жокпу? сиденье жок. Шундайбы? Багаж бар? Багаж жок. Мына. Даже дампратор истелген эмес, запаска чечилген эмес. Жакшы. Так, мынакей. Мына машина экен, мынакей. Санта-Фелерге окшош, бирок бир аз чоңураак болот экен, а Санта-Феден, а? Санта-Феден бир аз. Мына сиздики аркадагы? Ал да ошо бизге караштуу. Мун канча баасы? Мун бияктан сурап коет, бул Так, дагы кандай машиналар бар? Kia K7 турат. Жүрүңчү көрөлүчү жакынактан бар. Жаңысы го дейм, а? 2017. Бензин. 2.4 бензин. Максимальный комплектация. Ал акулага окшош эле бебелер болуп кетти го, а? Так, 2.4 бензин деңиз. Маалыматтарын бир окуйлучу. 17-жылы экен, а? 22.500 дейт. Телефон номерлери дагы көрүңүздөрчү. 0774 88 88 60 дейт. Рестайлинг дейт. Түсү кандай бунуку? Коричневый. Коричневый цвет, да? Так. Түшү керек. Видео обзор болсо. Видео көрөлүчү бир. Бизге да жуксун кылып коелучу. Не деңиз? Жуксун. Барына жуксун бул машина. Барына? Бирок корейский машиналарда нема комфорт чыга баштап турду, а? Бул комфорт да. Мындай отурсаң Конкурент Lexus'тун менин Mercedes'тин конкуренти да болчу. ошондой болуп калабы уже? Так, задний камералар бар. Бул 360 градус барбы? 360 бул максимальный комплектация. Мына 360 градус. Панорамный крыша полный. Полный, а? Ач. Мына. Полный люк кетип калат экен артка карап, а? Жакшы. Так. Отту жагыпсыз ичине. Так, USB разъемдор толтура экен. Так, бул жагында болсо мынакей комплектациялары максимальный экен. Абдув бүт бар. Полный бар. Проекция бар, лобовой. Лобойго. Эмелеби, только эмеби? Километраж чыгабы? Километраж. Жакшы, К7. 22.500. 22.500. Жакшы, мына караңыздар. Жаңы машиналардан алып айдаңыздар. Арткы дөңгөлөгү да кайрылбай бунука, Мерске окшоп? Жок. Кайрылбай. Хорошо, ийгилик сиздерге да, ана. Кайсы канал? Теска бар, кейжика бар жүзүке. Так, Махаве дейт. Махаве деген машина көрөлүчү, бул Kia болсо керек. Өткөндө да бир тарткан элек ушундайдан. VGT V6 3 куб экен ошондо. Так, Махаве деген машина. Азыр эми жаңы келип атат бизге. Так, маалыматтарын көрөлүчү. Мына. Так, баасы жазбаптыр. 2020-жылгы телефон номерлери 0552 72 09 29 дейт. Мына. Мокрый асфальт цветте. Жанында дагы бир машина турат. Бул дагы корейский болсо керек. Азыр асты жагынан көрөлүчү. Не машина болду экен эми мына. Байкаңыздарчы. Модель жок. Так, буну окуп берели сиздерге. Не машина экен. Так, бул Hyundai Rally Sight деген машина экен, 2019-жылкы. Телефон номерлери 552 72 09 29 дейт. 2.2 дизельный экен, 4 ВД деп коет. Канча миң дейт? 116 миң пробег. Мына. Ушундай жаңы машиналарды алып айдаңыздарчы. Караңыздар. Өтө бөлөкчү. Особенный машиналар экен. Эштери жабык. Ички абалдарын да көрсөтөлү, интерьерди мына. Корея машина чыгарышты билбейт дейбиз. Караңыздар. Мына комфортты карабайсыздарбы? Уже эменин скоростун джойстиктери дагы жок.
Артынан көрүнүшү мынакей. Palisade экен, SPI дейт. Мына ушундай көрүнүштөгү машиналар. Так, мына жерде Kia K5 жылы жаңыраак окшойт. Ушундагы нерселер көрсөтөлүчү. Так, ички интерьерде нерсени көрсөтүп коелу. Мынакей. Комфорт. Так. Мына ачып эле коелу, башка бирөөлөр да кыйналбасын. Так, 2020 жылғы дейт. $38,000. Пробег 22,000 жүргөн экен болгону. Полный комплектацияда свежий пригнан из Кореи дейт. Так, достор, улантабыз биз дагы тартышты. Мына жерде дагы бир Santa Fe турат. Santa Fe 2016-жылы $23,800 родной краска дейт. Эки объем. Телефон номери 0507 70 90 90 дейт. Так, артқы көрүнүштөр мынакей. Жанда болсо дагы бир Santa Fe, эмес Sonata турат, Hyundai Sonata. 2016-жылкы. Баасы $15,600 дейт. 0702 15 98 96. LF дейт, газ окшойт. Көрүнүштөрү ушундай. Эшиктерин да бир ачып көрөлүчү. Азырынча жабыкпы. Эсигелде окшойт. Бизди корейский азыр, корейскийлерге. Ооба. Азыр мындан кийинкисинде тартабыз. Так, мынада дагы бир Sorento турат. Sorento азыркы көрсөткөн машинага окшош эле. Bunun маалымат баракчалары арчылы эле экен али. Так, дагы бир Sorento. Бааларын бир көрүп коелу. Окшош экен, мокрый асфальт. Bunun болсо баасы $25,500 дейт. 2016-жылкы. $25,500 дейт. Телефон номерлерин айтып коеюн силерге. Так, 0507 70 90 90 дейт. Так, мына жерде дагы бир Santa Fe 2D дейт. Бемдорунда бүт эмелерин маалыматтарын бир окуп коелу. Ички абалдарын көрөлүчү мына машинанын. Охо. Күчтүү машина го, күчтүү. Так, маалыматтарын окуп берейин силерге. 2018-жылкы экен. Эки объем дизельный дейт. Кореядан жаңы келиптир. Телефон номерлерин окуйун. 0703 80 96 92 дейт. Баасы $27,500 дейт. Бул качан келди байке эмеге? Кыргызстанга? Келгенине ошо 7 декабрь күнү келди. Бир ай болду экен да эле. Ооба, 15 декабрь күнү эме оформление болду да. Эмне срочный машина сатылышы, Тезирээк сатылса жакшы болот эле. Бирок мондайларды 28, 29, 30 деп атат базарда. 30дан жогору экен. Базарды карап чыктым, интернетте карадым, ошо 30дан жогору экен. Артында да фотографтери барбы? Бүт сидениясында фотограф бар. Бул 5 орундукпу, 7би? 5 орундук. 5 орундук, а? Но арттарынан Highlander окшош болуп чыгып калып туруп, а? Көрүнүшү жакшы. Урулган жерлери жокпу? Урулган жери жок. Таза. Кореядан негизи таза келет да мындай машиналар, а? Жакта багаждар бар турбайбы мына? Электронасос. Уже заводской булар. Заводской. Мына караңыздар, уже компактный насостор менен келе баштады машиналар, а? Сонун экен да. Жолда калбай турган ба? Домкраты да барбы дейм, бул жакта? Жок, ошо акыркы ошо чыккан поколенияда негизи домкрат нелери болбойт экен да. Запаскаларычы. Жарылып калат ушу менен эле. Бул орундук жок артында, 6-7 орун жок. Жок артында. Бул жагындачы багаж турбайбы биягы. Мына кенен орун бар турбайбы? Жүктөгөн, а? Жакшы. Канчага бересиң байке буну? Көп деле сураган жокпуз, 27,500 болсо берет элек. 27,500 болсо бересиз. Акыркы машиналарданбы дейм, а? Чата срочно сатып атасыз. Ооба. Ички абал интерьерде бир көрүңүздөр. Слепой панель экен, а бул, а? От алдырып көрбөйлү бир, а? Кана. Күлүчүңүз 5 күлчөбөй экен, а? Бисмилла. О, мына. 139 000 жүрүптүр. Жакшы. Сонун. Камералар иштейби? Арткы камералар иштейт экен, а? Багаж ачылып турат турбайбы? Так. Мына, багаж жабылып атат. Көрдүңүздөрбү? Артына өтпөй туруп эле багаждарды жаап койсоңуздар болот экен. Сонун. $27,500 болсо алып коюңуздар. Сонун машина, оформление болгон экен уже. Жакшы машина. Алдында дизайндарын да көрүп турасыздарбы? Өзгөчө мындай. Фарлары, башкалары бүт жаңы дизайнда чыгыптыр. Ийгилик анда байке сизге дагы. Айтпаңыз.